Устаз, сол кол менен тамак жегендерге кандай зыян экенин айтып коесузбу? Пайгамбардын сүннөтүнө каршы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң кол менен жеген, оң кол менен ичкен, оң кол менен иштетиш керек. Сол кол мындай жаман нерселерге, макул истинжага, мурдун бышкырганга жана башка, оң кол менен мынакей табак жегенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи сол кол менен шайтан жейт деген. Шайтан жейт деген. Кээ бирлер бар, мен соло коймун, мен не? Жок, оң кол менен же. Оң кол менен акчаны кармаганды билесиң, билесиң. Эмне үчүн кармаганды билбейсиң. Жок, болот ал. Жакшы эле жөндө. Мен мейли сол кол менен жазсак болот. Жаза бергиле, эчтеке эмес. Сол кол менен мисалы бычак менен кесет, сологойлор бар да, топ ойнойт, волейбол сол менен бардыгы болот. Бирок учурашканда оң кол менен учурашасың, туурабы же сол кол менен? Жок. Демек тамак аш, тияк бияк оң кол менен болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан сол кол менен жейт. Балага тарбия берүүнүн оңой жолун айтып бересизби? Балага тарбия берүүнү биз өзүбүздө үлгү болушубуз керек. Аларды көбүрөөк мухаббат менен тарбия кылыш керек. Бир аз сүр менен урушуп тарбия кылыш керек. Кичинесинен намазга, кичинесинен чындыкка, жакшы сөздөрдү үйрөтүш керек.